Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esepsiz nimettardı öz pendelerine tartulagan Allah Taalaga çeksiz maktolor bolsun. Ümmetті тура жолго көрсөткөн эң сонун үлгүлөрдүн ээси, адамзаттын асылы, пайгамбарлардын мөр басуучусу, бүткүл ааламга ырайым кылып жиберилген пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын ырайымы жана саламы болсун. Жараткан зат өзүнүн мээримдүүлүгү менен инсандарга чексиз жакшылыктарды жана баалуулуктарды тартуулаган. Мына ошол баалуулуктардын бири исламдын 5 негизги түркүктүн бири ажылык баалуулугу десек болот. Бүгүнкү жума баяныбыз муфтият тарабынан берилген тема ажы сапары, ажылык туурасында болмокчу. Алла Таала ажылык сүрөсүндө, Хадж сүрөсүндө 27-28 аяттарында Ауду биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Адамдарды ажылык парзына чакыргын. Алар сага жөө жана арык төөнүн үстүндө абдан узак жолдордон келишет. Алар өздөрүнө арналган пайдаларын көрүү үчүн келишет деп ажылык сүрөсүндө 27-28 аятында бизге ошол ажылык парзына чакыр деп Кудай Таала буйруп атат. Улуу Каабаны биринчи курулуусу жөнүндө ар түрдүү талаш тартыштар бар. Ошол Адам алейхиссалам курган деген риваяттар бар. Андан мурда периштелер курган деген сөздөр бар. Атүгүл кээ-бирлери жердин эң алгачкы жаралышы дал ушул жерден башталган, сууда көбүк сыяктуу болгон, анан ошондон кийин жердин калганын жайган деген кептер айтылган. Бирок Нух алейхиссалам доорунда дүйнөнү суу каптаганда бул үй асманга көтөрүлүп кеткен. Алланын үйү. Анан Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламдын жардамы менен кайра курулган. Ошо хадисте келген риваяттарда Ибрахим алейхиссалам Алланын үйүн куруп бүтүп, үйдү куруп бүтүм деп Аллага кайрылганда Кудай Таала элдерди ажылыкка жарыя кылгын эми деп өкүм берет да. Ошол жарыя жөнүндө аятта Ибрахим алейхиссалам: "О Аллахым, менин үнүм элдерге кантип жетет" деп айтканда, Алла Таала үндү жеткирүү менин жоопкерчилигимде деп айткан. Ошентип Ибрахим алейхиссалам жарыя кылган. Анын үнүн асман менен жердин ортосуна жайгашкан ар бир жан укту десек болот. Бүгүнкү күнгө дейре бул жарыя жөнүндө бир талаш тартыш жок. Ошол ким ошол жарыя болгон учурда ажылыкка келгиле, Алла Таала бир үй курду, дароо зыярат кылгыла деп Ибрахим алейхиссалам жарыя кылган кезде лаббайка деп ким айткан болсо, ошол сөзсүз ажылык кылат. Мейли ошол кезде тирүү болгон болсун, пенде болсун, мейли пайда боло элек, жарала элек пенде болсун, мейли рухтар аламда болсун, кимиси лаббайк деген болсо, ошол ажылык кылат деген. Кийинки бир хадисте ким бир жолу лаббайк деген болсо, ал 2 жолу ажылык кылат деп хадистерде да келет. Ошондой эле ким канчалык көп лаббайк деген болсо, ошончолук ажылык насип болот деп да риваяттар бар. Ошол убакта лаббайкти көп айткан рухтар кандай гана бактылуу десек болот. Аларга көп ажылык балким насип болду, кээ бирлерине эми насип болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ман хаджа лиллахи фалам ярфус ва лам яфсук раджа ка яуми валаттуху уммуху". Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла үчүн, Алланын ыраазылыгын көздөп, ажылык кылып, уят сөз сүйлөбөй, жаман сөздөрдү сүйлөбөстөн, өкүмдөрүн бузбай, так аткарып келген, тартип менен аткарып келген адам энеден жаңы төрөлгөндөй болуп, таза болуп кайтат. Мындайча айтканда жаңы барак менен айтып, канча күнөөлөр болсо бардыгы төгүлөт дейт. Бул жерде дагы ошол шариаттын негизги милдеттерден, ошол негизги максаттарынан бири болгон ошо такыбалуулук, ыкластуулукту бул жерде коюп атат. Ошо ажылыкты дагы кимде ким аткарган болсо, ошо Алла үчүн аткарсын, эл көрсүн үчүнгө, же болбосо рия кылып, же болбосо атактан үчүн мени ажыке десин, мени ажы апа десин,
деп айтсын деген максат эмес. Же болбосо кол кошунам кетип атыптыр, менин эмнем кем деп атаандашып кетүү ошондой максатта эмес. Алла чакырды, Алланын ыраазылыгы үчүн деп, парыз болгондугу үчүн, Алланын үйүн зыярат кылсын деген үчүн, Ибрахим алейхисаламдын чакырыгы үчүн деп барган болсо, жана ошол жерде дагы уят сөздөрдү, жаман сөздөрдү, күнөө иштерди кылбастан аткарып келген болсо, энеден төрөлгөн баладан болуп кайтат деп хадис айтып атат. Мындайча айтканда, биз үчүн, мусулмандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Кимде ким 50 жаш, 60 жашта балким ушул күнөөлөрдөн арылуусун каалайт, күнөөлөрдүн төгүлүүсүн каалайт, күнөөлөрдүн жоюлуусун каалайт, ажылык аткарсын, умра амалдарын аткарсын. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Бала төрөлгөндө таза болот, күнөөсү дагы, ката кемчилиги, эсеп кысабы дагы болбойт. Алла үчүн кылынган ажылыктын таасири дагы ошондой болот деп айтып атат да. Бул жерде ошо жаш бала кандай болуп калат? Таза болот, ошол күнөөсү жок болот. Мына ошондой сооп болуп калат деп хадистерде дагы келет. Кийинки хадистерде ал-хаджул мабруру лайса лаху жазаун иллал жанна муттафакун алейх. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу таза ажылыктын белеги бейиш гана болот. Бир гана бейиш деген да, ушул кабыл болгон ажылыктын десек болот. Кабыл болгон ажылыктын белгиси бейиш. Демек, белеги бейиш десек болот. Ошол Алла үчүн кылынган болсо, жогоруда айтылган шарттар менен аткарылган болсо, Кудай Таала ошол ажылыгы себептүү бейишке ыроолойт. Себеби ал жерде көптөгөн сооптуу амалдар бар. Азыр аларга дагы токтолобуз. Кээ бир адамдар ошол таза ажылык дегенди ошо бир да күнөө кылбастан аткаруу дейт да. Таза болгон ажылыкты. Ошол себептен көптөгөн аалымдар бул сөздү хаджул макбулун деп, кабыл болгон ажылык деп айтышат. Пайгамбарыбыз ошол таза жакшы ажылыктын сообу бейиш гана болот дегенде, сахабалар жакшы ажылык кандай болот деп сурашат да. Пайгамбарыбыз ошондо тамак берүү жана көп саламдарды айтуу менен болот деп жооп берген экен. Кийинки хадистеринде пайгамбарыбыз айтты, эгер ажы лаббайк десе, анын оң жак, сол жагындагы таш бактырактар дагы лаббайк дейт. Ушинтип, бул жерден тиги жерге чейин ушундай боло берет деп хадистерде да айтты. Демек, лаббайк деген сөз бул ажылыктын белгиси десек болот. Пайгамбар кийин хадистеринде ажынын ортомчулугу 400 үй бүлөгө кабыл болот, шапааты десек болот да. Же болбосо мынтип айтты, өзүнүн үй бүлөсүнөн 400 кишиге кабыл болот. Ошо күнөөлөрүнөн энесинен төрөлгөн күндөгүдөй таза аруу болот деп. Ошо 400 кишиге ортомчулугу кабыл болот дегени ошончо кишини Кудай Таала кечирет деген, ошончо адамга шапаат болот деген да. Эгерде ошол Алла Таала ыраазы боло тургандай түрдө ажылык аткарган болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин хадистеринде ажылыкта акча сарптоо Алланын жолунда сарптаган сыяктуу болот жана ал 700 эсеге көбөйүп берет. Биз ушул ар бир ошол 4 нерсе суралмайын, Алланын алдынан даргөйүнөн кетпейт дейт. Ошодо дагы кайдан акча тапты жана кайда жумшады деген отчет бар. Мына ушул ажылык маалында, ажылыкка акча саптоодо бул жөнүндө эсеп кысапсыз болот да. Ошол Алла жолунда сарпталган акча сыяктуу болуп калат. Баарыбызга белгилүү, ошол ибадаттар дагы эки түрдө болот. Дене менен аткарылган ибадаттар жана акча менен ибадаттар. Акча менен аткарылган. Дене менен ибадатта, мисалы үчүн намаз, орозо болгон болсо, акча менен аткарылган ибадаттар зекет, ажылык болот. Ал эми ажылык болсо, экөөсү менен тең аткарылган ибадат, бир эле маалда денеси менен дагы ошол жерге барып ибадат кылып аткарып келет, Каабаны таваф кылат, Сафа Марва кылат, ихрамды кийет, Мина Арафатта жүрөт, Сафа Марваны сай кылат дедик, Минада курбандык соёт, шайтанга жамаратка барып, шайтанга ташата турган жерге барып, 3 күн шайтанга ташатат, курбандык соёт, Каабаны таваф кылат. Мына ошондой ибадаттарды дене мүчөсү менен дагы аткарат. Ошол эле маалда ошол жакта жүргөнүнө дагы акча кетет. Бул жактан барып келгенине дагы акча кетет, жол кырасы кетет. Экөөсү менен кылынган ибадат десек болот да. Эң чоң ибадат, эң кыйын ибадат, анан өтө сооптуу дагы, ошого жараша сооптуу дагы ибадат десек болот. Ажылыкты аткарган адам эч качан керей болбойт дейт. Хадистерде да ушундай келет. Ажылыкты аткарган адам ошо пулум кетип калды, керей болуп калам деп ойлош керек. Акчасы мүмкүнчүлүгү болгон адам дароо ажыга аткарыш керек, себеби дароо зыярат кылгыла деди да.
Кимди дейт хадистерде, кимди ажылыкка барууга кандайдыр бир муктаждык тоскоолдук кылбаган болсо, же болбосо залым бир падыша тыйбаган болсо, же болбосо катуу оорусу болбосо, мына ошондо да ажылык кылбай жүрүп өлгөн болсо, ал кааласын жөөт болуп, кааласаң христиан болуп өлсүн дейт да. Бул өтө мындай хадис, оор хадис десек болот. Жазасы дагы бар дегендей да, бул жерде ошол мүмкүнчүлүгү болуп турган болсо, жол тынч болгон болсо, эч ким тыйбай аткан болсо, жол ачык, же болбосо кезеги келген, мүмкүнчүлүгү бар, акчасы бар, бирок эми кийинирээк барам да эмне болот эле деп барбай койсо да, ошол сыяктуу да. Мисалы үчүн жума күнү келип, мисалы жума окубай койгон болсо, же пешин убакыты келип пешинди окубай койгон сыяктуу, эртең окуп коем дегенде эртең окуйм деген сыяктуу да. Ажылык дагы ошондой, кийинки жылы барам же кийин деп кийинкиге калтырууга болбойт. Жолдор ачык болгон болсо дароо Алланын үйүн зыярат кылганга барышы керек. Өзү ажылык ошо кылбаган, бул жерде ошо капыр болуп калбайт, бирок ажылыкты жок деген адам капыр болот десек болот да. Ажылыкта мындайча айтканда, ошол ажылык болбогон нерсе, ажылык парыз эмес деп айткан болсо, мисалы көңүл кош болуп, же болбосо намаз жок, орозо жок деген болсо, Алланын парыздарын кабыл кылбаган болсо, адалын арам кылса, арамын адал кылса, демек анда капыр болуп калат. Кээ бир адамдар өзүнүн бала чакасына көңүл бурбай ажыга кетип калышат дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бала чакасынын тамак ашына камсыздоо милдетин аткарбай туруп, бир жака кетүү күнөө жагынан да жетиштүү. Ошон үчүн ажыга кетип атканда да эреже үй бүлөсүн ошо бир айга барып келе турган болсо, ошого чейин камсыздап кетиши милдет. Өзү негизи эле сапарга чыгып аткан маалда хадистерде ла тушадду ар-рихалу илля иля саласати масаджида al-masjidil haram wal-masjidi hadha wal-masjidil aqsa равахул Бухари вал Муслим. Ошол 3 мечиттен башка мечиттерге атайын сооп үчүн, зыярат үчүн сапар кылууга болбойт дейт да, үчөөсүнөн башкага. Алар кайсы мечиттер? Биринчи Масжиди Харам, ошо Меккедеги азыркы биз барып жаткан, ажылык кылып аткан жер. Масжиди Харамда пайгамбарыбыз ар бир рекетине, ар бир кылынган ибадатка 100 000 тете рекетке барабар деди. Бир рекет намаз окусаңыз 100 000 рекет намаз оккандын сообу бар да. Бир ибадат кылган болсоңуз 100 000 тете. Ошончо 100 000 сиз бул жакта 10 жылдап намаз окуп 100 000 рекет намаз окуйсуз да. А көрдүңүзбү, ал жерге барып бир жолу эле намаз окуп койсоңуз канчалаган ибадаттарды көбөйтүп берет. Ошондуктан ал жерде ибадаттардын сооптору да көп. Андан кийин Масжиди Хаза, ошол менин мечитим дейт, ошо пайгамбарыбыздын мечити. Ошо пайгамбарыбыз кабырын зыярат кылабыз, ал жерге барып дагы пайгамбарыбызга салават айтабыз, салам айтабыз. Пайгамбарыбыздын мечитине дагы кылынган ибадат 1000 тете, бир рекет окуса 1000 рекет намазга тете деп айткан. Андан кийин Масжид Акса, эми Масжид Аксада тынчтык жок. Тынчтык болсо ошол жерге дагы барып зыярат кылганга болот экен. Ошол жерге зыярат кылсак 500 эселеп сооптор берилет деп айтып атат. Эми ошол ажыга баруучу дагы ошол жолго чыгуу эрежелеринде ошо дуалар менен жатташып, андан сырткары да ошо ажылык өкүмдөрүн баардыгын, парыздарын билип барыш керек. Мына жакында айдын 10-дорунда, 11-леринде Кыргызстандан иншаллах ажыларыбызда, болочок ажыларыбыз сапарга аттанышып атат. Ошого бүт ошо окутуулар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынан алымдарыбыз келишип, ошол ажыларга, болочок ажыларга сабактарды өтүштү. Ажы башчылар дагы сабактарды өтүп, рүкүндөрүн, парыздарын, важиптерин түшүндүрүп беришти. Китептерди берди. Мына ушундай кылып ажылыкка даярдыктарды көрүш керек. Эмнеге кетип атам? Максатым эмне? Ал жерде эмне иш аткарам? Кандай парыздары бар? Кандай тыюулары бар? Эмнеге штрафка түшүп калбайм? Кандай кылсам штрафка түшүп каламын, жазага түшүп каламын деп адам бул жактан даярданып анан барышы керек. Кетатканда дагы өзүнүн аманаттарын таштап, осуяттарын аткарып, осуяттарын таштап, мындай кылгыла же тигинден аласың бар, бересең бар деп жазып, карыздарын төлөп, бирөөлөрдөн бир кечирим сурай турган болсо кечирим сурап, аласа береселер болсо эсептешип, ошондой кылып анан кийин кетиш керек. Барган жерде дагы ошол тамагы мындай экен, тигиндей экен, мейманканасы жакпады, тигиндей болду, мындай болду деп
ал жакта да кемчилик издеп, барганда да саясат сүйлөп, ошо президент болобу, башка болобу, ошолор саясатчылар, депутаттарды сындап, базардан сүйлөп, ушундай жүргөн ажыларыбыз да жок эмес да. Ошондуктан ал жака ошо адеп сактап барышыбыз керек. Ал жердеги ар бир кылынган ибадаттар 100 миңге тете, ошол эле маалда күнөө иш кылып, ушак сүйлөсө да ошо 100 миңге барар күнөө иштерди алып келет десек болот. Ошондуктан ага баардык жагынан даярдык көрүп, моралдык жактан, материалдык жактан дагы ажыга даярдык көрүүсү керек. Ошо жана айтып өткөндөй эле ошол Бунияль ислам ана хамсин 5 түркүктөн туралат. Ошо бир түркүгү ажылык. Ажылык дагы ошол дене мүчө менен, ошол эле маалда акчасы менен да бара турган ибадат. Валиллахи алан-наси хаджул байти ман истата илейхи сабила. Аль-Имран сүрөсүнүн 97-аятында дагы ошол Алланын үйүнө жолу ачык болуп, күчү жеткен, мүмкүнчүлүгү болгондор үчүн инсандарга болгон акысы десек болот. Ошондуктан биз Кудай Тааланын үйүнө ошол парыз болгондугу үчүн барышыбыз керек. Ажылыкта эч кандай Бакара сүрөсүндө дагы фала рафаса вала фусука вала жидала фил хадж. Ошо ажылыкка барган маалда дагы жаман сөз сүйлөбөсүн, күнөө иштерден тыйылсын, уруш жаңжал кылбасын, ошентип барып келсин дейт да. Ошол негизи эле шариаттагы 5 парыздын 5 түркүктө дагы бардыгында эле ошол жерде адеп ахлакка маани берет. Намазда окуса деле намаз бардык уят күнөө иштерден тыят дейт. Орозодагы такыбалуулукка үндөйт дейт. Ошо ачка калып оорукер болуп сезимдер ойгорот. Зекет берген адам да зекетти милдет кылбасын, Алланын берген ырыскысынан Алланын пенделерине берсин дейт. Колко кылбасын дейт. Ал жердеги тартип дагы шарты дагы ошол такыбалуулук. Эч качан милдет кылбастан Алланын ыраазылыгы үчүн ибадат кылуу, чын ыклас менен ибадат кылуу. Ажылыкта дагы ошондой. Мына фала рафаса вала фусука вала жидала. Ал жерде уруш жаңжал кылбай, тополоң кылбай, күнөө сөздөрдү сүйлөбөй, жаман сөздөрдү сүйлөбөй, күнөө иштерден узак болуп, ажылыкты ошо Алланын ыраазылыгы үчүн ибадат кылып келсин. Адамдар көп болот, миллиондогон адам болот. Анан ошол жерлерде түр түшүп калат. Ошондой учурларда дагы сабырдуулук менен нөөмөт күтө турган учурлар болуп калат. Сиз каалагандай Кыргызстанда жүргөндөй жүрө албайсыз. Кыргызстанда каалагандай тамак заказ берип жей албайсыз. Ал жерде дагы эл кандай болсо, эл эмнени жесе ошентип жейсиз. Эл кайсы май менен кыран жашаса ошондой жашайсыз. Ошолго мындай өзүнүн сабырдуулук менен көрсөтүшү керек болуп калат. Жана айткандай эле ошол ажылыкты урушпай, төгүспөй, талашпай аткарып келген болсо, Алланын ыраазылыгы үчүн көздөп аткарып келген болсо, ражаа каяуми улатухумуху, ошол энесинен жаңы төрөлгөн баладай болуп кайтат деп. Дагы кийинки хадисте ал-хаджул мабрур лейса лаху жазаун иллал жанна. Ошо кабыл болгон ажылыктын, жакшы ажылыктын белгиси, белеги бир гана бейиш деп. Ажылыкты билесиздер, ажылыкта ошо 3 парыз бар, негизги парыздары. Ошо Кабаны таваф кылуу, Арафат деген жерде, Арафа күнүндө билесиздер, ошо Арафа деп коебуз бизде, Арафа күнүндө ошол жерде дуа кылып туруу, андан кийин Кабаны таваф кылуу, ихрам, мына ошо 3 парызы бар. Ал-хаджу Арафа деген ажылык бул Арафат. Ошо Арафа күнү ошол жерде туруп калбаса, бир күн эле ошол жерде турса, ошол ажылык болуп өткөргөн болот. Эгер ал жерге күн жетпей калса, турбай калса, анда ажылык болбой калат. Ажылык бул биздин мусулмандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк десек болот. Кимге Аллах берсе, ошону мүмкүнчүлүк берген болсо, кечиктирбей аткарыш керек. Кое тур мен кийинки жылга дегендеги, кийинки күн жылы эмес, кийинки күнгө биздин гарантиябыз жок. Азраил периштеден бир справкабыз жок. Ошондуктан быйыл сизге парыз болдубу? Демек ошол жылы даярдоо аракетин көрүп, барууга аракетин көрүш керек, кайрылышы керек. Ал эми байлык болсо убактылуу. Кээ бирлерин айтасыз, сиз байсыз, акчаңыз бар, барып келиңиз десе, жок кийин дейт. Анан ошол бойдон кийинки жылы банкрот болуп калгандарды көрдүк. Анан акчасы жок болуп калат, кийинки жылы бара албай калгандар болду. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болгон маалда баруу парыз болуп калат. Ден соолук аманат,
ошол мүмкүнчүлүк дагы чоң, жоопкерчилик бизге ошончолук мүмкүнчүлүк берип атабы. Демек ушу жоопкерчиликти сезип барышыбыз керек. Ден соолугубуз чың маалында барып келе алабыз керек. Кийин ооруп калган болсок бара албай калабыз да. Иншаллах. Ошон үчүн Алладан ажыга барууну дайым дуа кылышыбыз керек. Аллахумма арзукна хаджан мабруран ва занбан магфуран ва саян машкуран. Аллахумма агфир лил муслимина вал муслимат ал-ахяи минхум вал амват. Аллахым ошол ажыбызды таза ажылыктан кылгын, кабыл болуучу ажылыктан кылгын, жана күнөөлөрүбүздү кечиргин, аткарган сай амалдарыбызды кабыл кылуучулардан кылгын. Аллахым ошо бардык мусулмандарды, мусулман аял, мусулман эркектерди күнөөлөрүн кечиргин, өлүктөрүбүзгө дагы, тириктерибизге дагы күнөөлөрүн кечиргин деп дуа кылышыбыз керек экен. Жана хадистерде айтылгандай, ажылар ошол Алланын коноктору болот, Алла Тааланын үйүнө чакырып атат. Ошо мен бир үй курдум, Ибрахим алейхисаламга айтты, ошол үйгө келсин, чакыр, буюр деди. Ал чакыргандан кийин жеткириш Алла Тааланын мойнунда болду. Алла Таала баарына жеткирди. Ал-худжачу вал уммару вафдуллахи ин дауху ажабаху ва ин истагфаруху гафара лахум. Ошол ажылык жана умра кылган адамдар, инсандар бул Алланын коноктору болуп эсептелет. Алар эгерде дуа кыла турган болсо, ошол жерге барып дуаларына сөзсүз жооп берет, дуасы кабыл болот. Эгерде кечирим сураган болсо, кечирими дагы кабыл болот деп хадистерде, Равах ибн Мажан хадисинде айтылып жатат. Андан кийин жана айтып өткөндөй кедейликти жана күнөөнү жок кылат деди. Табиу байнал хаджи вал умра файннахума янфиянил факра вад дунуба кама янфил киру хабасал хадид. Равах Тирмизи. Ажылык менен умраны уда кылгыла, катар менен кылгыла, анткени алар кедейликти жана күнөөлөрдү жок кылат. Кадимки эле ошо темир өзүнүн дат баскан, кирин кетирген, тазалагандай деп салыштырып атат. Ошо темирдин датын кантип тазалаган болсо, ошондой кылып кедейликти жана күнөөлөрдү дагы жок кылат, ал адам бай болот деп атат да. Уда умра кылгыла, ажылык кылгыла мүмкүнчүлүк болсо деди. Эң жакшы амалдардын бири афдалул амал иманун биллахи ва расулихи. Qila thumma madha qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha qala hajjul mabrur. Ошол амалдардын эң фазилеттүүсү не деди? Ошо Алла Таалага жана Расулуна иман келтирүү, андан кийин Алла жолунда жихад кылуу, андан кийин эмне деп сураганда кабыл болгон ажылык деди. Ошол Аллага иман келтирүүдөн кийинки эле жихадтан кийинки эле ажылык экен, көрдүңүздөр. Ошондуктан ажылыктын дагы фазилети өтө чоң. Бардыгыбыз ажыга барууга аракет кылышыбыз керек. Азыркы учурда дагы ушундай бир суроолор дагы түзүлүп калат. Ошол көбү умрага эле бара берет да. Ошонун мүмкүнчүлүгү бар, бирок ажылыкка маани бербейт. Бул албетте туура эмес. Ошо бир жолу умрага баргандан кийин ажыга барууга дагы адам аракет кылыш керек. Эгер ошо $4,000–4,500 акчасы болуп атабы, ошону топтоп ошо ажыга барууга. Себеби умра бул сүннөт амалдардан, ал эми ажылык болсо бул парз амалдардан. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, ошол ажылыкка барууга дагы аракет кылышы керек. Ма мин яумин аксара мин ан ю'тиқаллаху фихи абдан минан нар мин яумин арафа. Раваху Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде да айтат, ошол Арафа күнү Алла Таала тозоктон канчалаган көп кулдарын бошотот. Тозокко важип болуп калган адамдарды ошол бошоткон күн Арафа күнү дейт да. Эң көп күнү ошол, эң көп бошоткон күн Арафа күнү болот дейт. Ошондуктан Арафа күнү ажылар ошол жерге барып дуа кылышат, көп кечиримдерди сурашат. Кудай Таала ошол Арафа күнүндө ихрамдуу абалда элдерди ошол жерде көрүп, өзүнүн пенделерин көрүп, периштелерине мактанат дейт. Муну менин пенделерим дүйнөнүн төрт бурчунан келип, оң бурчунан келип, эмне үчүн келишти булар? Аппак кийинишип, ак кездеме үчүн туруп, эмне кылышып атат деп периштелерге
мындайча айтканда мактанат дейт да. Ошол пенделер ошол күнү көз жаш төгүп, Арафа күнү только дуа кылышат. Алладан кечирим сурашат. Себеби ошо Адам атабыз менен обойнебиз дагы ошол жерге барып, күнөөсүнө тобо келтиришип, кечирим сурашкан жана кечирим кабыл кылган. Ажылык мындайча айтканда күнөөлөрдү кечирет десек болот, бейишине киргизет десек болот, дуаларды кабыл кылат десек болот, жана ыйманды бекемдейт десек болот. Ошондуктан биз үчүн бул чоң белек. Биз канча күнөө кылган болсок, канча каталарды кылган болсок, ошо ажылык болсо биздин күнөөлөрдөн арылуунун чоң мүмкүнчүлүгү десек болот. Ошондуктан ар бирибиз ошол ажыга барууга ниет кылып, мына ошого аракет кылып, мындайча айтканда материалдык жактан дагы аракет кылышыбыз керек. Ажыга барайын, бай болоюн деп. Ал эми бизде көпчүлүгүбүз ошол үй, жумуш, акча деп ошол Дубайга же болбосо башка өлкөлөргө экскурсияга айланганы, мына ошондой $5-10 каржап кетип атканыбыз дагы бар. Бирок шариятыбызда биринчи жолу ошо Меккеге, Алланын үйүн зыярат кылууга баруубузду бизге буйруп жатат. Ошон үчүн ажылар Алланын коноктору дейт. Алла Таала өзүнүн коногун ошол жерде күтөт экен, дуа кылган болсо дуасын кабыл кылат дейт. Ошон үчүн ажыга барган адам ошол жерде дагы тилин сактап жүргөн болсо, жүрөгүн тазалаган болсо, сабырдуу болгон болсо, башкаларга зыян бербей, ошол жерден канчалаган адамдарды, мусулманда ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк бар десек болот. Ошол ар 5 маалда бири-бири менен дайым көрүшүп, учурашып турат. 5 маал намазда, мечитте, ошол эле маалда жума күнү дагы көпчүлүк болуп, бир жума күнү бири-бири менен учурашат. Жана жылына 2 жолу ошол бир жолу ошол өз өлкөсүндө Ороз айт майрамында дагы айттык кылып бири-бири менен, тууган уруктар менен, дос жарлар менен учурашып, алакка сурашат. Ал эми жылына бир жолу дүйнөдөгү мусулмандар биригишет да. Бул эң чоң мүмкүнчүлүк, эң чоң, бул башка динде, башка жерде жок нерсе десек болот да. Бардыгы ошол Меккеге карай агылат, Арафатка карай агылат. Ошол Арафа күнү Курбан айтта мына ошол жерде майрамдашып, ошол жерде ибадат кылып, ошол эле маалда дуа кылып, күнөөлөрдөн арылып келет десек болот. Ар кандай расада, ар кандай түздө, ар кандай улуттагылар бардыгынын эле максаты ошо бир гана Аллага сыйынуу, Аллага ибадат кылуу максаты менен ошол жерде бири-бири менен таанышып, учурашып келишет десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан биз Алла Таалага дайым дуада болушубуз керек. Ошол негизги 5 парызды аткаруучулардан кылууга насип кыл деш керек. Себеби ажылыкты дагы парыз кылды, зекетти дагы парыз кылды. Ошол эмне үчүн парыз кылды десе, ошол жерде дагы ошол бай болууга дагы бизди чакырат, үндөйт да шарият. Эмне үчүн дегенде, зекет кимдерге парыз? Байларга парыз да. Демек биз дагы ошо зекет бергенге аракет кылышыбыз керек. Байышыбыз керек, адалдан акча тапканга аракет кылышыбыз керек, жалкоо болбошубуз керек, иштешибиз керек. Пайгамбарыбыз ошо Муаз бин Жабал менен кол менен учурашканда, ошо колунда мындай кабарып кеткени, колу жара болуп кеткенин байкайт дагы. Эмне болду дегенде, мен ушинтип кетмен чаап, ушундай жер казып, ушундай кылып иштеймин, дыйканчылык менен иштеймин, оор жумуш менен иштеп, адал акча менен үй бүлөмдү багам дегенде, мына колдорду тозоктун оту көрбөйт деген да. Ошондуктан бизде айрыкча ушул Кыргызстан элибизде дагы жалкоолонуп, жеңил иштерге, алдамчылык иштерге, сүткорлук иштерге ушундай берилип кеткен учурлар болуп кетип атат. Дыйканчылыгыбыз, оор иштер, ушундай бир пайдалуу иштер, үй бүлөнү багуу үчүн ушундай иштерибизде калып кетип атат. Ошондуктан иштеп, бай болуп, зекет берүүгө, иштеп, бай болуп, ажыга барууга насип кылсын. Ошол бай болуп, атабызды ажыга жөнөткөнгө, энебизди ажыга жөнөткөнгө, ошолорду алып барып, ажыга барып кызмат кылып келүүгө, умрага, ажыга алып барып кызмат кылып келүүгө баарыбызды насип кылган болсун. Жалпыбыз ошол нерсеге, тилекке аракет кылышыбыз керек. Биринчи орунда ошо жана хадисте айтылгандай 3 жерге биринчи зыярат кылууга сунуштайт. Ошо Меккеде Каабага, Мединада пайгамбарыбыздын мечитине, андан кийин Палестинадагы Масжид Аксага. Ошол жерде дагы бирок барган жерде дагы 100 000 деп, 1000 деген соопторду эселеп бере турган жер, дуалар кабыл боло турган жер.
ошого баарыңыздарды ошол ажыга барууга, умрага барууга баарыңыздарды, жалпыңыздарды чакырып кетем. Баардыгыбызды ошол жактарга барып ибадат кылып, Алланын үйүн таваф кылып келүүнү, Сафа Марвада сай кылып келүүнү, Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам ошол жерде ошо баласын ошол жерде таштап, Сафа Марвада жүгүрүп, суу издеп, мына ошолорду элестетип, эненин бала болгон мээримин сезип, ошол жерде ибадат кылып, күнөөлөрдөн төгүлүп келишти. Баарыбызга насип кылган болсун. Мына жакында дагы ажылар сапарга аттанышып атат. Сапардан байсалдуу кылып, ажылыгын кабыл болгон ажылардан болсун, али кылган сай амалдарын дагы кабыл кылган сай амалдарынан кылган болсун демекчибиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin. برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.